Тилектин Алиевдин Арашан койлору жайыттан келатат туугандар. Назар салып карап туруңуздар. Ассаламу алейкум урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Ар кайсы булуңуштан көрүп жаткан замандаштарым. Кутмандуу күнүңүздөр менен Үскөл өйдүңүндө Жетөгүз районундабыз. Тилектин Алиевдин короосунда Арашан койлору жайыттан келди. Азыр биз бул чыгарыш эмне көрсөтөт дейсиздер? Поколенияны көрсөтөбүз. Бир койдун баласы дегендей. Кандай өзгөрүү болду ошону көрсөтөбүз. Бөлүп көрсөтөбүз. Аппак кар жаап атат. Бул чыгарылышта биздин негизи көрсөтүү максатыбыз селекциянын акыбети кандай келип чыгарын көрсөтөлү дедик. Тилего аз көрсөтөт. Тилего мына 5-6 жылдан бери селекция менен келет. Эми көрөлү дедик. Бул жерде элита койлордун энелери кандай болгон, кандай койдон кандай чыкты азыр көрсөтөбүз. Тилего баштай бериңиз. Бул мына ушул кой. Бул орто жаштан өттү. Марал деген койдун энеси. Бунун энеси? Бул ушул жок. Бул мындай ургач козусу, бул энеси. Бул энеси. Мунун ургачы козусу бул. Айырманы караңыздар. Бул ошо Караколдо Халмет дегенин ороосунан чыккан жигиттин. Ошонун bundan бул туулуп атат. Айырма аябагандай эле чоң. Көрсөңүз? Көлөмдө, габаритте болуп калат экен, Бул жанагы жакшы кочкор кошуп, аргындаштыруу жолу менен ушулар келип чыгып атат да. Мына карасаңыз. Биринчиден баштан айырма чоң болуптур, Баштан, кулагын жаап албады, кулагынан карасаңыз, мунуку деле өзү узун эле. Бирок путтан. Мунун буту менен могу койду мына. Канчалык жоондук айырмасы бар. Анан узундук. Белин узундуулугу, анан муну башы кочкордукундай болуп чоңое баштаптыр, барган сайын. Башы кулактыкы. Андан кийин Барскан деген кочкор кошулуп, бул козу туулду да. Эгиз козу туулган, бирөөсү түгөй таласта. Энеси бул. Мунун баласы. Мунун козусу. Бул ушу 8 ай болуп калды. Эгиздин түгөйү. Ноyon деген коз кочкор. Бою 90го чыгып калды, Кудай буйрса. 90го жакындап калды дейт. Бул чоң болот дейм, чоң. Кудай буйрса, ушул. Үнтөтүп атабыз. Чарбада ушул жакшы кочкор болот деп. Сиз мындай айландырып алыңызчы. Мына чүрөк деген кой. Белгиде карасы бар ошону, Марал деген кой. Марал. Куйругун тартып алыңыз өзүңүз. Кармаш да кыйын да. Болсо жанакындай эле коюп кое бериңиз. Дагы башкалар бар да азыр, биз видеону пауза кылып туруп көрсөтөбүз. Поколениядан поколениеге өткөн койлор, туугандар. Мына өзгөрүүнүн жолу, селекциянын жолу. Азыр дагы Кезектеги койлор чыкты. Бир карап коюңуздар, поколения кандай өзгөрүптүр. Мына жапыз эле кой. Жапыз койдон кочкордун күчү менен канчалык өзгөргөнүн көрө аласыздар. Тилего эми түшүндүрмөнү өзүңүз бериңиз. Бул деген жанагы Өзбекстанга сатылган Сулуу деген койдун ошондо энесинин энеси. Сулуунун энеси бул. Ушул койдон башталган тукум. Буга өттү андан кийин. Андан кийин булга өттү. Анан мунун кызы сатылды. $7,500 кетти. Андан кийинки кызы бул. Мунун кызы бул, козусу. Козусу. Андан кийинки козусу бул. Бул экинчи козусу. Эгиздин түгөйү кеткен, сатылып бул мунусу бар. Эгиз тууган бул. Бул жапалдаш кой болгону менен кочкордун жанакы действиясы менен ушундай чоң койлор туулду да. Ошо аргындаштыруунун натыйжасы ушул болуп атпайбы? Жакшы кочкор кошулса, негизи кочкорго көңүл буруу керек. Бул кой багууда эң маанилүү ролду ушу куут анан туут болуп атпайбы? Эки нерсе. Ушу кошкондо жакшы кочкорлорду тандап кошуп, кошсо ушундай жапалдаш бойлуу койлордон эле чоң койлор түшөт да. Анан алардан тиңтип жанагы сатылды. Анан бул. Мына токту мындан кууп өтөт окшойт, бара-бара. Кудай, бул азыр жашта. Буйрса чоң болушат деген үмүтүбүз бар. Мына быйылкы козу. Токту кой. Ал чоң кой. Мына айырма. Кана жакшылап кармаңызчы, сүрөткө да тартып алалы. Болду, эми киргизе берип пауза кылалы. Биз эми 3-чү кезекти көрсөтүп атабыз. Могу эне койлор.
Энеси ургачы козусу, мунун козусу бул эркек козу. Жакында тууптур. Тилего айтыңызчы. Ооба, бул дагы ошо кочкор кошуп, бул өзү да жакшы бой, чоң бой. Анан кочкор кошулуп отуруп, бул козу тишти, бул 2 жаштан өттү. Мындан энесинен айырмачылыгы мына тумшугунда, Башы чоң экен, кулагында, башы чоң. Баш моун тумшуктары жукараак. Бул чоң кочкордукундай болуп түшүптүр да. Энесине караганда жоон болуп туулду да. Бул өсүш, мисалы энеси 100 килолук кой болсо, бул уже 120 килолук койго чейин чыкты да бес. Бирок бой бирдей эле. Бой бирдей эле. Бул жаш буюрса эми чоңоюп келатат. Бирок буту жоон экен, мунун. Буту жоон. Анан куйруктар жакшы экен. Сен куйругун мындай кармабасаң, чогуу кучактап кармабасаң, бул козу туулду принциптен. Мындай эле чогуу кучактап кармабасаң. Козу, эркек козу. Эркек козу туулду, жакшы козу туулду, жакында тууду. Принциптен кочкорубуздан туулду. Мунун тумшугу өтө жакшы экен, чоң кочкордукундай тумшук го. Ошо тумшугунан кулактын жазылыгы, көкүрөк. Ооба. Мындай. Селекция менен ушунда. Ушул жакшы кочкор кошун кадимкидей койдон козу туулган сайын билине баштайт экен да. Жылда туулган козу улам жылыш бар. Салмагында, сулуулугунда, боюнун чоңдугунда жылыш болуп келатат да. Бул жагынан сөз жок туугандар. Көрдүңүздөр. Кийинки кезекте чыгарабыз. Азыр биз жаңы поколениесин көрсөтүп беречи Телегон. Жаш токтуларды. Токтулар кандай туулуптур деп. Биз эми дагы эне баланы алып чыктык. Кара энеси, кызыл токтусу. Быйылкы 2021 туулуптур. Бой келбеттен кууп жетиптир быйылкы козусу. Ооба, бул да эгиздин түгөйү ургачы козу. Мына кулагы деле жакшы болду. Тумшугу деле буюрса келатат. Чоңдугу, жоондугунда эми айып жок. Бул кара койдун козусу болгондон мына жоондугу. Энеси бул кара койдон туулгандыгынан бир аз өңгүрөңүрөөк. Кара кой жалпак кой. 80дин тегереги кой. Бирок жоон кой экен, Жоон кой. Ушу Барскан деген кочкордон туулган. Козусу энесинен ашты бою. Буюрса чоң кой болот экен да бул да. Эгиздин түгөйү. Ушул бул дагы ушу селекция кочкор тандап аргындаштыруунуку. Кандай мыкты кочкор кошулганбы буга? Жакшы Барскан деген кочкор кошулган. Бул да ушу эгиз козу берди, эгиз ургач тууган, ушу эгиздин түгөйү ушул. Тумшуктан өзгөрүү чоң болуптур, Тумшуктан, кулактан. Анан ушу бой, салмак жагынан жылдан жылга жылыш. Кудайга шүгүр. Көрсөттүк. Кийинки поколениелерге дагы өтөбүз. Биз эми жаңы поколениени көрсөтөлү дедик. Элита маткалар. Токтулар, тагыраак айтканда, жаш токтулар. Азыр канчалык өзгөрүү болуп атканын көрсөтүп беребиз. Тилего булардын энеси жок да ошондо. Энеси барлары бар, жогу бар. Бул токтулар ошондо жаш, Жаш эки тиштер ушу. Эки тиш. Чоңдор болгондо да. Чоң бойлор ушу. Жаңы поколениелер. Ооба, 88-90го чыгып калды. Дагы өсөбү булар, канча жылга чейин өсөт өзү? Өсөт. 92ге чейин барат го деп ойлоп атам. Кудай буйрса. Мына. Кулактар мына. Арашан десе көп эле сары цветти ойлоп алат да, кызыл. Карасы, кара да деле бар да, туурабы? Карасы деле, агы деле. Мына караңыздар. Сонун каралар да мисалы, жоондуктары, кулак баштары, жаш токтулар, салмактары, куйруктар, буттар, бардык жагы мындай. Бурсаң, могу токтун жоондугун көрсөңүз, мына карачы. Жоондук. Кулактыкы, салмакта, бойда бар, сулуулукта бар дегендей. Ушулар жакшы выставкага чыгара тургандар экен да. Бизде онлайн выставка болуп атат тугандар. Сиздер көрүп атасыздар, Выставка кылып. Жалаң эле кызыл өң же сары өң деш деле болбойт. Бул кара өң деле аябай жакшы болот. Мыкты экен, Бул кызыл токту да жакшы. Моюн жираф го. Мына токту бир арыгыраак экен да бул сары. Азыр жайытта жүрүп атышат.
Мына желкенин широкөйлүгүн караңыздар. Буттун узундугу, жоондуктары, баш, кулактар, тумшуктар кочкордукундай болуп чыга баштаптыр. Жаңы поколение көрдүңүздөр, биз сиздерге мына энелерден кандай сөзсүз гана жанакы метрлик кой эмес, мындай койдон дагы селекциянын жолу менен чыгарса болот дегендей. Болот. Сөзсүз болот. Кочкорду тандап коюу, анан койго туура тойт берүү, баягы тойттан үзгүлтүксүз айрыкча козу пайда болгон убактан тууган убакка чейин, андан эмизген убакка чейин ушу тойтту туура бериш керек экен. Ошол кезде козу эненин ичинен жакшы тамактанса, андан кийин сүттү жакшы эмсе, ал 3,5-4 ай эмгенден кийин анын өсүшү жакшы болот да. Анда өз алдынча жайытка чыгат, андан кийин өсүшү жакшы болот. Мына калган койлорду бул жактан да көрсөтсөк болот. Сиз эми сөзсүз чоң кой эмес, мына тилего чакан койлордон дагы жакшы кочкор коюп, селекциянын жолу менен чоң туулган койлорду көрсөтүп бердик. Көрдүңүздөрбү? Сиздер да сандан сапат көтүңүздөр мына койлор. Элита класстагы Арашан койлору. Ысык Көл облусу Жети Өгүз району. Тилектин Алиевдин Арашан койлоруна келдик. Чарбалары. Анда эмес аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар, саламатта калыңыздар. Биз дагы көлдөгү сапарды улантабыз. Кар жаап атат, туман басты. Бирок бул жакта влажный суук жок экен, а? Жок. Бирок кардын шамалы уруп турат экен, кардын суугу. Бул аба дем алып туткан жакшы экен. Бишкектен келдик. Кар чаң жуугу, чаң кар жаап атпайбы? Абанын тазалыгы билинип турат экен бул жерден. Ооба, мына аппак кар жаады. Туугандар, саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө, мына кийинки чалбардан көрүшөбүз. Сандан сапат көтүңүздөр. Тилего мына өзүнүн тажрыйбасы менен бир реттен бөлүштү. Болгону вложениени аябаш керек, а? Ооба, аябаш керек. Караш керек койду. Караш керек. Атайын баккандан кийин карап, өзүнүн курсакты кандай тойгосо, алардын ошондой кылыш керек. Ооба, булар да тирүү жан. Жакшы мамиле кылса, жакшы караса эле жакшы натыйжа берет. Ыкластык менен караш керек экен да. Башты иштетип, селекцияны туура кылып, кымбат кочкорду алып эмне кылам деп сөзсүз жакта жатат да. Мына туугандар, акча аяп, начар кочкор коюлуп, ошондон койдун сапаты жакшы болбой жатпайбы? Ал начар туулган козу канча жыл кой тууйт турабы? Ошол болот. Анан санды карап эле, туягын санап, анан койдун сапаты жок. Сизде жалпы канча матка бар? Азыр быйылкы туутубуз 75 баш тууйт буюрса. Жакшы туугандар. Токтулар менен 100гө барат экен да. Туу элек токтулар менен. Токтулар бар. Анан эркек козулар бар, кочкорлор бар. Ушул чарба чакан эми Кудай буйрса келатат. Бирок сиз 1000 койду кармагандай эле жүрөт окшойсуз. Аллага шүгүр эми акырындан. Туугандар, 1000ди кармагача 100дү кармаңыздар. Доход 1000 койдукдай эле да тура, жөнөкөй койдукундай. Шүгүр. Киреше жагында неме жок. Сөз жок. Аябай жакшы болот экен. Бекеринен бүткүл пайгамбарлар кой багыбынан береке койду деген хадисти пайгамбарыбыз айткан эместир? Бул момун да. Эч кароо кыйынчылыгы жок. Рахат аласыңар. Туугандар, мына көрсөттүк. Аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биз сапарыбызды уланталы.